ата энебиз өтүп кеткен болсо кантип ыраазычылыгын алабыз жана кантип атасын алсак болот? Бул жөнүндө мен да ойлонуп аткан болчумун, абдан туура суроону таптырсың, себеби баардыгы эле ата энеси өтүп кеткендердин баардыгы эле ушул жөнүндө сурап атышат да. Ата энени ыраазы кылгыла дейбиз, бата алгыла дейбиз. Анан биз кантип бата алабыз? Алар өтүп кетти эле, же болбосо билбейм дегендер бар. Такыр ата энемди билбейм, тааныбайм дегендер бар. Көргөн эмесмин дегендер бар. Жоксо кичинесинде өтүп кеткендер бар, эсинде жок экен дегендер бар да. Бул эми мындай жаңы билим эмес да, айтып бери, бул жаңы билим эмес. Бул ата бабаларыбыз эле кылгандарын эле кылышыбыз керек болуп атат. Азыр биздеги дин кызматкерлери дагы абдан ушул темаларга абдан күчүмдөй көңүл бөлүп, ушул темалар боюнча бир жакшы түшүнүктөрдү берип атат. Мени ал аябай кубандырат, себеби менин сөзүмдү дагы тастыктаган дагы бир мындай авторитеттүү де биздин коомдо сыйлаган адамдарда дагы ушу билимдерди айтып жатканы мени абдан кубандырып атат. Мен дайым айтып келем, менин эң негизги тренерлерим булар менин ата энелерим депчи. Себеби биз атеисттик коомдо тарбиялансак дагы, мен ата энемдин убагында Кудай жок деген сөздү айтып, идеология башка болгон менен дагы менин ата энем билбейм, башка үй бүлө кандай экенин билбейм, бирок менин ата энем ушу Кудай деп эле чоңойгон да. Мен бала кезимден эле мындай баягы кыргызча айтканда башыма жүн чыгып, мен мындай чөйрөнү тааныгандан баштап эле ошо ата энемдин Кудай менен жашаганын билем, башка жашоону билбейт экенмин да. Ошондуктан менин бул төрөлгөндөн баштап эле мындай каныма, жаныма сиңип калган нерсе болуп атат. Ошон үчүн дагы бул теманы алып барыш мен үчүн жеңил дагы, анан адамдарга жеткиликтүү да болуп жатат. Себеби мен өзүм ошол жерде жүргөм да, бирөөнүн айтканын айтып берген жерим жок да. Ошондуктан менин эсимде калганы бала кезимден баштап ата энем дайыма 4-күнү Куран окутчу. 4-күнү сөз жыт чыгарчу да. Жыт чыгарат деген сөз бар го. Бул эми мындай аябай терең мааниси бар экен да. Себеби биз өз ата энелерибизди эскерип туруу, мындай эскерип турууну Алла бир өзүнчө закон жасап тартип кылган экен да. Бул эскерүү деген ошо жана майга жыт чыгарып, анан Куран окулуп, баягы үйдө бир сон майга бышкан нанын жыты да башкача го. Ал мында биздин эсибизде да калат экен бир четиненчи. Биз үчүн баягы үйдө бир жакшы бир неме болуп калат экен да, жөрөлгө десем болобу. Анан ошол күндү баарыбыз эстеп калат экенбиз. Баягы 4-күнү мисалы үчүн бала кезде биз 4-күнү күтчүбүз да, баягы май токко жасалат деп. Анан ошол күнү баягы абдан жакшы настроение менен чайга отуруп, көңүл менен отурганда ошондо ата энелерди эскерип, чоң ата, чоң энелерди эскерип, анан Куран окучу экен да. Анан мунун бир дагы бир башка жагы да, Куран окулгандан тышкары дагы бир башкача дагы үй бүлөгө бир мындай тарбиясы бар экен да. Себеби баягы нан жасалганда өзүңдүн тектериң жөнүндө, ата бабаларың жөнүндө эскерүү деген дагы менде ошондой сезим калганда, ал күнү жөн эле чай ичүү эмес, жөн эле нан жеп жана сонун нандар жеш эмес, даамдуу, жыттуу, ошол күнү дагы эскерүү күнү. Себеби биз ата тектерибизди ошол күнү эскерип атабыз да. Бул жаштар үчүн тарбиялык мааниси экен, бала чака үчүн үй бүлөдөгү. Чоңдор үчүн ал ошо ата энесин, өзүнүн ата бабаларын тиги эскерүү күнү экен. Мисалы үчүн Пайгамбарыбыз Мединадан Меккеге көчүп баратканда, талаадан бир жерге келгенде, бир жерге отуруп эле аябай катуу кыйлаганда, өтө өксүп кыйлаганда, анан сахабалары бири-бирин баягы сен бар, мен бар, барып соорот дегенде, анан эч ким соорото албагандай болуп кыйлап жатканын көрүшкөндө, анан Абу Бакир дос болгонуна байланыштуу, анан сахабалардын баары кеңешип, сиз барыңыз, сиз барсаңыз балким сизди угуп калабы, бирок өтө өксүп кыйлап атат, биз токтотпосок болбойт деген да. Анан барып Абу Бакир токтоткон, сабыр кылыңыз, эмне үчүн ушунчалык ыйлап атасыз, мындай ыйлап өксүгөнүңүздү биз такыр көргөн эмес элек, биз аябай зээнибиз кейип жатат, бул эмне үчүн мынча ыйлап атасыз дегенде, мен апам ушул жерге коюлган экен деген да. Анан ошондо пайгамбарыбыздын, Мухаммед пайгамбарыбыздын апасы 6 жашта каза болуп аткан болуп атпайбы? Ал 6 жашта эсинде барбы, жокпу, өзү пайгамбар жашына келип калган убакта болгон да бул. Анан эгерде пайгамбарыбыз биз 6 жашында өтүп кеткен апасын ошончолук өксүп ыйлап эскерсе, биз чындыгында да баардыгыбыз эскертип, бул сүннөт болуп атпайбы? Биз эскеришибиз керек болуп атпайбы? Ошондуктан эсиңизде калса дагы, калбаса дагы ал сиздин ата энеңиз да.
Ал таанысаңыз дагы, тааныбасаңыз дагы, сиз ал жөнүндө билсеңиз, билбесеңиз дагы, баары бир ал сиздин апаңыз, атаңыз бар да, ошон үчүн сиз жаралдыңыз да. Эки адамдын жакшынакай мамилесинен, эки адамдын жакшынакай сезимдеринен жаралдыңыз да. Ошондуктан аларды биз кандай шартта болсо дагы биз аларды эскерип турушубуз керек. Анан мен өзүм эле ойлоп калам да мындай, мисалы үчүн биз баардыгыбыз бул жашоодон кетебиз да, бул жалган жашоодон өтөбүз. Биз чын дүйнөгө барабыз деп айтып атабыз, Анан бул дүйнөдө эч ким түркүк болуп калган эмес деген сөздөрдү айтабыз го. Чындыгында мааниси аябай чоң болуп атпайбы алардынчы, ал сөздөрдүн. Анан баардыгыбыз эгер бара турган болсок, анда мен да кетет экенмин да. Мен өзүм эле жөнүндө айтып мындай ойлондум да, эгер мен да өтүп кеткен күнү, анан менин аркамда менин аркамда балдарым мени унутуп калса, мен балам унутуп калса, келиним унутуп калса, менин неберелерим унутуп калса, анда чындыгында эле мындай нааразы болосуң да. Сиздер аны баягы жаныбыз кетип атпайбы биздин, Анан жаның нааразы болот экен да. Анан ким эле болсо, кандай ата эне болсо, өз жөнүндө мында бала чакасын эскерип турганын жакшы көрөт да. Кимге жакпасын, өтүп кеткен ата энелер. Мисалы үчүн мен өзүмдүн апам менен 83-кө чыгып каза болгон да. Анан мындай сүйлөшүп отуруп калган кездерде өзүнүн энеси жөнүндө айтып берчү, энем деп айтып берчү да. Анан өзүм апам деген 80-ге чукул барып каза болду да. Бирок ошол күнгө чейин ушу апасы жөнүндө айтып берчү да мага. Анан айткан сайын ыйлачу. Ушундай дайыма көзүнө жаш алып эскерчү. Себеби баягы илгери Фрунзе деп коет, биз жетөөбүздөн болобуз, ал жакта Көк Жайык деген жайлоодо турчу экен. Анан ошол Көк Жайыкта тоодо да, анан жол баягында азыркыдай ачык эмес экен, ат менен барчу экен. Анан тайэжем бир чоң кызматта күлөөсү ЦКда иштеген экен, Бишкекте болуп калган экен, Фрунзеде. Анан ошол жерден угузуп, анан мамам мама дечүбүз биз апабыздычы. Мамам ошол жетөөбүзгө баягы жайлоого барган чакты бир нече күн өтүп кеткен экен. Мен азыр эсте болбой атат, эсимде болбой атат, бир жумадай өткөнүн окшойт да убакытчы. Коюлуп калган экен да. Анан ошондо мен жокто каза болгонуна аябай өкүнгөм дейт. Мен көрбөй калганым, акыркы убакта көрбөй калганым. Ал киши деле, тайнебиз деле мындай өтө кар эмес экен да, бир 60-тын тегерегинде эле экен да эми. Биздин эле куракта экен да. Анан ошол апасын акыркы күндөрүндө көрбөй калганын айтып, анан ошол убакытты дайыма ушундай көз жаш менен эскерчү да. Анан бул мындай жаңы болгон жери жок да. Демек биздин улуу муундарыбыз, биздин өз пайгамбарларыбыз, эгерде биздин өзүнүн ата энелерин ушундай эскерип бизге айтып берип, мына мен эсимде калып айтып берип атпаймынбы? Мага айткан үчүн, эгерде атасы кулак болуп кеткен экен, ал кулак болуп кеткен, ал өзүнчө бир китеп болчу да. Анда кандай баягы малдарын элдерге таратып, өкмөт алып, анан кулак кылып, ал аябай кордук көрүшкөн экен да андачы. Ал өзүнчө бир история да. Ушинтип өзүнүн ата тектери жөнүндө айтып берип турчу да бизгечи. Анан эми ошол мындай жаңы билим кылбай эле мунучу, ошо биздин ата энелерибиз эгер айтса өзүнүн ата энелери жөнүндө, анда биз дагы өзүбүздүн ата энелерибиз жөнүндө айтып беришибиз керек экен да. Мисалы үчүн мен өзүмдүн ошо мамамды бир аябай жакшы эскерген жерим бар. Бул дайыма нанды мынтип печкага биз запастап толтуруп, бөнчакта нанды жасап коюп, анан бир жумада бир жасачу да. Башка кошуна колоңдорубузчу. Мен мамам болсо свежий жасачу нанды. Бир күндө бир эле нан жасап койчу, ошо жетчү да. Аны казанга эле. Ошон үчүн баягы нан жок деген сөздү айтпагыла дечү да. Мен ошол аябай кулагыма сиңип калганда, нан жок деген сөздү айтпагыла, унду салып туруп эле, сууну куюп туруп эле чалып койсоң эле камыр болуп калат. Ошол моментте эле жасай калгыла. Ушундай дайыма мындай свежий нанды, ысык нанды жегиле деп айтчу да. Баягы не деп койчу эле азыр. Аял зериксе күң болот дечү, эркек зериксе кул болот дечү да. Ушундай сөздөрдү баягы акыл экен да. Мен ушунча жашка келсем дагы азыр ошол сөздөрдүн баары кулагымда жаңырып эле турат да. Демек, ата энени эскерүү бул биздин парсыбыз болуп атпайбы? Парзыбыз, мен өзүм балдарыма айтып берем, өзүм ата энем жөнүндөчү. Мисалы үчүн мен атам аябай чоң бизнесмен болгон экен да ал кездердечи. Айылдын эң жакшы турган адамы болчу. Азыркы күнгө чейин эле мен атам жөнүндө айыл эле эмес, область даже билет да. Анан
Ал жөнүндө кантип эскертпей коебуз? Мейли бизнесмен болбой эле койсун. Мейли жакшы сугатчы болсун, жакшы бир мал баккан адамдар болсун. Мал баккан, мисалы үчүн азыр менде да келишет, консультацияга келишет, жеке иштөөгө келишет. Анан ошо айтып беришет да, аябай ыйлап айтып беришет ушундай мал баккан ата-энелер жөнүндөчү. Атам бизди көрбөптүр дейт, үйдү көрбөптүр дейт, ысык тамак ичпептир дейт, жылуу бир печканын түбүндө отурбаптыр дейт да. Көбүнчө баягы мал баккандар көп балалуу болушат да негизи. Анан ошол балдарымды багам деп эле ошо талаада жүргөн турбайбы дешет да. Боронду деле карабай эле, кар жааган деле карабай эле, жаан жааган деле карабай эле, ысыкка деле карабай эле күндөп түндөп жүрүшкөн да ошо балдарым багайын депчи. Ошондуктан бул Куран окутуу деген эскерүүлүү деп, эгерде Куран окутуу дегенде такыр түшүнбөй жатышса, мен ошо кыргызча эле эмне жалпак тил менен айткым келет, ата-энеңерди эле эскергиле депчи. Алар жөнүндө жакшы сөздөрүңөрдү айткыла, алардын жакшы жактарын эстегиле, алардын бир жакшы бир амалдарын айткыла, ошолор менен сыймыктангыла, алардын силерди кандай чоңойтуп өстүргөнүн айтып бергиле. Билбесеңер деле мейли аларды көрбөсө деле, алардын кызматын көрбөй калса деле, мисалы үчүн да, алардын сиз жараткан эле бул чоң эме да мындай, кандай десем, мындай ыраазы болуу да турабы? Сиз жараткан эле. Сиз 12 мүчөңүздү татынакай кылып, акыл эсиңизди берип, көзүңүздү көрсөтүп, оозуңузду сүйлөтүп, анан ушу жашоого алып келген, анан 9 ай көтөргөнү, андан кийин күнү түнү уктабай сизди бакканы, анын баары аябай чоң эмгек болуп атпайбы? Анан биз кантип унутуп калабыз анын баарын? Анан биз анын бүт баарын жокко чыгарып коебуз да. Жокко чыгарып туруп эле, чийип туруп эле, анан мени бул окууда окуткан жок, анан мага бул көйнөктү алып берген жок, анан мени Чет Мамыркеге жиберген жок, мага машина алып берген жок, үй алып берген жок деп атпайбызбы?